Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Гапырмат Аменов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 22 сабак. Мугалимдердин сабагында байкалгандай эле биз өткөн сабакта номер 21 сабакта үй тапшырмасын берүүдөгү кемчиликтер тууралуу кеп курганбыз. Ошол сабакты улай эле бул номер 22 сабакта сиздер мугалимдердин сабагындагы кетирген кемчиликтерди эске алып, агай бизге эң сонун бир нече сунуштарды берген. Ошол сунуштар тууралуу кеп курабыз. Биринчи, үй тапшырмасын берүү жөнүндө сабакка даярдануу процессинде ойлонуп, тапшырманы аныктоо зарыл. Экинчи, тапшырманы дифференциалдуу 3-4 деңгээлде даярдоо. Үчүнчү, жаңы теманы түшүндүрүү процессинде айрым чакан тапшырмаларды берип кетүү зарыл. Төртүнчү, жаңы теманы түшүндүрүп бүткөндө тапшырма берүү. Бешинчи, бышыктоо процессинде, башкача айтканда, маселе, көнүгүү, иштөө, суроо жооп учурунда ошол маалда үй тапшырмасын балдарга кошо берүү. Кийинки, эч качан үй тапшырманы сабактын акырында жыйынтыктап бүтүп, баалап бербөө керек. Себеби балдар 45 минута ичинде чарчайт, звонокту күтүп аларды болуп калышат. Эң башкысы көңүлдү топтоо, көңүл буруу, кабылдоо жөндөмү төмөндөп кетет. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агай бул жерде дагы өтө баалуу ойду айткан. Сунушту үй тапшырманын мүнөзү чыгармачыл болуусу керек. Көп түрдүү, эң башкысы рационалдуу болуусу шарт. Башкача айтканда, үй тапшырмасы көп да эмес, аз да эмес, зарыл деңгээлде болуусу керек деген эң жакшы сунушун айткан. Дагы эске алуучу нерсе, урматтуу кесиптештер, үй тапшырманы балдарга бергенде албетте эң негизгиси окуучулардын көңүлүн бир жерге топтоп, доскага жазып, күндөлүккө жаздырып, аткаруунун жолун дагы түшүндүрүп чыгуу зарыл. Эң негизгиси, урматтуу кесиптештер, балдарга тапшырманы берип жатканда ошол класстан эле окуучулар кайсыл тапшырма, кайсыл номер, көнүгүү, параграф ошону көз жүгүртүп карап чыкса дагы абдан жакшы болот. Тапшырма менен окуучулар көрүп таанышуусу абдан маанилүү. Көпчүлүк учурда окуучулар тапшырманын номерин гана жазып үйлөрүнө кетишет дагы, андан кийин тапшырманы аткарып жатып түшүнбөй, анан кыжаалаттык пайда болот. Ошол эле учурда айрым жакшы окуган окуучулар эгерде тапшырманы жакшы түшүнбөсө, эртеси күнкү сабакка барбаганга дагы ар кандай шылтоолор менен аракет кылат. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, балдарга тапшырманы берип жатканда класстан эле абдан ага маани берип, үлгүлөрүн көрсөтүп, кантип иштеш керек, эмне кылып келиш керек, ошону жакшылап балдарга түшүндүрүү зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, балдарга тапшырманы берип жатканда окуучулар суроо беришин дагы талап кылуу зарыл. Эч качан тапшырма боюнча берилген суроо үчүн окуучуну кагып кайруу мүмкүн эмес. Агай айтат, мен көбүнчө ата-энелер менен сүйлөшкөнүмдө балдары мектепке тапшырманы түшүнбөй келип, матемди иштеп бериң, орус тилди жазып бериң деп ыйлап отурганын уктум дейт. 4-5 окуган окуучулардын арасында да мындайлар абдан көп кездешет дейт. Натыйжада окуучу үй тапшырмасын аткара албайт, кыжаалат болот, мектепке баргысы келбейт, ошол сабакка эртеси күнү кирбейт ал окуучу. Демек, урматтуу кесиптештер, үй тапшырмасынын эң башкы милдети бул мугалим үйрөткөн, берген билим, көндүм тапшырманы бышыктап, үйдө бекемдөө зарыл. Ошолордун негизинде окуучулар өз алдынча билимин бышыктап, өз алдынча даярдануусу керек. Мугалимден алган билим, көндүм ыкманы окуучу үйдөн өз алдынча чыгармачылык менен пайдаланышы керек. Эгерде үй тапшырма жакшы түшүндүрүлүп берилбесе, мына ушулардын баары аткарылбай калат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү сабакта сиздер үй тапшырмасын кандай учурда берүү зарыл, ушул тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.